мен Сайынмурат Давлатовдун «Духовные законы богатства» деген китепти окуп баштадым. Улам окуганымды айтып берейин деп чечтим. Бул китеп өзү үч частьтан турат экен. Биринчи часть Мехрон, экинчи часть аябай узак экен, ал уроки наставника. Анан үчүнчү часть дагы узун экен, ал 41 молитва экен. 41 күнгө өзүнчө молитва, күндө бирден молитва экен. Ошол бүгүн ошо биринчи частьтын айтып берейин. Ушул автор айтат бул сөздүн эмесинде, китебиндечи. Ар бир адамдын жашоосунда кыйынчылыктар болот. Биз жашообуздагы кыйынчылыктарды айтып, эч кимди таң калтыра албайбыз. Бекеринен айтылбайт. Эгерде Аллах бизге ийгилик бергиси келсе, аны кыйынчылыктарга ороп берет. Ошол кыйынчылыктарды жеңип, биз көздөгөн максатыбызга жетебиз. Ар бир кыйынчылык биздин жашообуздагы өнүгүүбүздүн тепкичи. Ар бирибиз өз тагдырыбыздын кожоюнубуз. Ар бир адам өз тагдырын тандап алат. Кудай бизди кыйналсын, запкы жесин же жаза алсын деп жараткан эмес. Биздин кедей же акылсыз, же ийгиликсиз болгонубуз эч кимге пайда эмес. Аллах бизге жашоону татыктуу жашасын деп берген дейт. Ошо бүгүн Мехрон деген биринчи частьтын айтып берейин. Мехрон шаарда ары бери өтүп кетип аткан ар кандай машиналарды кайдыгер карап, темселеп кайда баратканын билбей басып баратты. Анын шаша турган жери жок. Аны бүгүн жумуштан бошотуп салышкан. Ал бул жумушуна бардык энергиясын, күчүн, билимин берип иштечү эле. Ал тагдырына таарынып, ушундай жашоого келип калганына өкүнүп, ойлонуп кетип баратты. Ал кичинесинен абдан тырышчаак эле. Сабакты да жакшы окучу. Жогорку окуу жайында кызыл диплом менен аяктаган. Курсташтардын бардыгы аны эң ийгиликтүү авторитет катары көрүшчү. Окууну бүткөндөн кийин дагы аны жакшы жумушка алышты. Мындай карасаң, ал бардык жагынан ийгиликтүү эле. Ал жумушту абдан берилүү менен аткарчу. Баарынан эрте келип, баарынан кеч кетчү. Кийин үйлөнүп, балалуу болгондон кийин деле жумушун биринчи орунга койчу. Үй бүлөсүндө бардык жагынан камсыз кылуу үчүн бардык аракетин кылчу. Ал 1 жылдан кийин үйлөнгөндөн кийин үй алганга кредит оформить этип, 3 комнат квартира алат. Үйүн мебель менен толтурат. Убактысын көбүн жумушуна берип, үйүнө кеч кайтчу. Үй бүлөсүнүн көңүл бурганга убактысы жетпей калчу. Ал мына жакында кредитти төлөп бүтөм, мени жумушта баалашат, баары сонун болот деген үмүт менен жүрө берчү. Ошентип жашап жүргөн убактарда эле внезапно начальстволор алмашып, сокращение болуп, жаңы начальстволор жумушуна өздөрүнүн адамдарын алышып, Мехрон жумушсуз калды. Бир күндө эле ал жумуштан бошотуп салышты аны. Ошол күнү анын үмүтүнүн баары бир күндө талкаланды. Ойлосо ушул күнгө чейин акча жогото албаптыр. Тапкан акчасын кредиттен, күнүмдүк жашоосунан арчу эмес. Еще бүгүн дагы аялы менен эртең менен жаңжалдашып, урушуп кеткен. Ал шок абалында эч нерсени ойлогонго дарманы келбей, жумуштан бошотуу кагазына кол коюп, эшикке чыгып алып, жолдо темселип кетип баратты эле. Эмне кыларын билбей. Ошентип кетип баратканда аны бир машина коюп кетет. Акча тапса эле дароо коротуп салчу экен. Кредитке алган квартирасы, кымбат мебель, бытовой техникалардын карызынан да кутула элек. Ошентип терең ойго батып турганда, врач келип анын жанына отуруп, эмне мынча ойлонуп атасың деп сурайт. Мехрон оюндагысынын баарын төкпөй чечпей айтып берет. Мен азыр семьям болбогондо тоого кетип калат элем. Өзүнчө жалгыз отуруп, эмне үчүн жашап жүргөнүмдү түшүнгөнгө аракет кылат элем. Мен байлыктын, ийгиликтин артынан жүрүп, жашоодогу маанилүү нерсени кое берип жиберген окшоймун дейт. Врач аны кунт коюп угуп, аны сооротпостон түшүнүү менен мамиле кылат. Анан сен эң биринчи устат менен кезигишиң керек дейт. Мен дагы жашоомдо аябай кыйналган учур болгон. Мени досум сатып кеткен. Эң жакын адам мени сатып салгандан кийин жашоомдун маанисин жоготком, өзүмдү жоготком. Материалдык байлык эчтеке эмес. Жашоодо эң кыйыны өзүңдү жоготуу. Мен Кудайга тагдырыма ыраазымын устатыма кезиктирген үчүн. Ал менин өзүмө ишенимө, жашоону башкача көз менен кароого үйрөткөн дейт. Эгер кааласаң, сен ошол устатымы алып барам дейт врач. Мехрон дагы ойлонуп калат. Анан
атасын эгер эмне кыларыңды билбей атсаң, акылманга кайрыл деген сөзү эсине түшөт. Ошентип ал устатка барганга макул болот. Больницадан чыккандан кийин экөө чогуу бармай болушат. Анан больницадан чыккандан кийин бир канча күндөн кийин врач менен белгилеген күнү Мехрон өзүнүн мерседесине врачты салып алып, устатты көздөп жол тартат. Устат шаардын четиндеги айылда жашайт экен. Анын үйү чакан, короосу толтура гүлдөр отурулган экен. Короосунун баары толтура гүлдөр, ушунчалык сонун абасы таза, сонун жерде жашайт экен. Үйдүн артында көлөкөлүү бакчасы да бар экен. Арыктан суу агып турат бакчасында. 15 жашар өспүрүм гүлдөргө суу куюп атыптыр. Наставнигин сураганда ал ошол бакчада жүргөнүн айтат. Ошентип устаты менен врач Мехронду тааныштырат жанына. Мехрон башынан өткөндү төкпөй чачпай айтып берет. Устат кунт коюп угуп бүтүп, сенин кыялың эмне деп сураганда, мен бай, ийгиликтүү болгум келген, үй бүлөлүк бакытты каалагам. Бирок азыр кайра эле башынан башташым керек болуп атат. Эмнеден баштаарымды билбей атам дейт. Устат: кеңешти бардык жерден гана эле ала аласың. Кеңеш эң арзан. Элдин баары кеңеш бере алат дейт. Сенин бүгүнкү акыбалга жөн эле келип калган жоксуң. Сенин бүгүнкү акыбалың сенин кечээкү кылган ишиңдин, кечээкү оюңдун жыйынтыгы. Бул сенин тандооң болгон. Ушул акыбалга жетиш үчүн сен абдан көп аракет кылгансың. Эми аны кайра өзгөртүш үчүн сен эмне кылганга даярсың деп сурай берет. Мен бардыгын жасайм, эмне айтсаңыз баарын жасайм дейт. Анда устат айтыптыр да. Сен деген өзүңө жашыраак эле, мындай менден күчтүү, ушу үйүңө жакыныраак жерден эле башка эле кишини тандасаң болмок экен деп жооп этет. Жок, мен баарына чыдайм мен. Сиз эмне кылсаңыз баарына чыдайм деп аябай ушунчак наставить этет дегил бала дагычы. Анан отказ кылганына кызыктай болуп калат ал. Ушунчалык уверенный келген, мен аябай ушунчалык состояниеда турам, мен бул киши жардам берет деген ой мененчи. Тигил отказ кылып салганда эмне кыларын билбей, ошо чынын ойлонуп баштады да. Мен ичинде эки ой күрөшүп атты. Мен ушунчалык билимдүүмүн, может мен жумуш деле таба алам жакшы деле. Мен жакшы резюмем менен, мындай эме менен, билим менен сонун жумуш деле таба алам деп кайра туруп, именно мен ушундай билимим болгон үчүн мен ушундай акыбалга жетип калдымбы деп башка ой менен ойлонуп, ушинтип эки жол ушундай ойлонуп атты да. Анан ошентип ойлонуп кетип атып, анан ушунчалык чечимге чыгат да. Мен ушунчалык мен эмне кылса дагы мен ошол кандай болсо дагы ошо наставниктин айтканын кылам, ошонун учениги болом деп. Анан как будто ошонун оюн ойлоп аткандай, наставник анын унчукпай турганын бузуп, кел тамак ичели деп чакырат. Жүр эле тамак столго кел эле, тамакка кел эле деп. Анан аябай сонун плов алып келет да. Аябай даамдуу плов экен. Ушунчалык эме менен жейт, аппетит менен жейт. Анан жаңы эле жеп бүткөндөн кийин, анан мант алып келет дегил эмелерчи. Таң калып, мантыны да жеп бүтүп анан өткөндөн кийин анан аны бүтүп калгандан кийин цыпленок табака. Аны ошондо ойлонуп баштайт да, бул эмне артынан эле тамак берип атат, бул мени сынап атабы деп. Анан цыпленок анан айтты, жегиле. Караса, мындай от души эле берип атат да, тегил кишичи мындай от души. Анан уже тоюп калган аздан жеп отурат. Анан жегиле, азыр муну жесеңер, анан шорпап келет аркасынан дегенде дан ойлонуп калат, чын эле мени сынап атат окшойт деп. Анан бирок түшүнүп турат, что дальше жей албайт. Анан ошондо эметет, сиз эмне үчүн кечке эле тамактарды предлагать этип атасыз артынан эле, мен уже тойдум да деп мындай күлүп мындай тамашалап оймагыл айтат да. Сиз түшүндүңүз да биздин тойгонубузду дегендей кылыпчы. Ошенткенде анан наставник ошол эле суроону күтүп тургансып, анан мынтип айтат да, сенде деген аябай жакшы билимиң бар, эрудицияң да аябай күчтүү. Сен ар бир нерсеге өзүңдүн мненияң бар. Сен дайыма ишенесиң, сеники чын экенине дайыма сен уверенныйсың. Сен ошондой эле, сен деген
сен ашказаныңа эле окшош дейт да, ошол сенин эмең ситуацияңчы. Ашказаның качан ток болуп турганда башка тамактарды принимать эте албайт. Ошондой эле сен да азыр билимиң толтура, сенде деген билимдин деле кереги жок, сен өзүң эле акылдуусуң, өзүңүн эле мнениең бар. Если сен деген эметкиң келсе, окугуң келсе, жаңы билим алгың келсе, сен деген ачка болушуң керек. Сенин оюңда кандайча түшүнүшсөм, сенин мээң бош болуш керек да, мындайча айтканда. Пустой болуш керек деп айтат да. Анан ошондо анан тиги кимдин эмесине түшүнөт да, ошол наставниктин сөзүнө. Ошентип анан эмне кылышым керек деп сурайт Михрончу. Ошондо сен пустой болушуң керек. Сен бүгүнкүгө чейин билгендериңдин баарын унуткун. Сен адам качан суу сап турганда суу ичкиси келет, сен ошондой билимге суу сап турушуң керек. Эч нерсе билбейм деп тур, сен умный болбой эле кой деп ушундай кылып айтат да. Ошентип анан унчукпай анан макул болуп отуруп калышат. Анан если сен өзүңө ишенсең, ушуга макул болсоң, анда 3 күндөн кийин кел деп. Анан үй бүлөңө айтып кой, баарына. Үй бүлөңө 1 айга кеттим деп, үй бүлөңө эскертип кел, жаныңа өзүңө керектүү нерселердин баарын, эң гана керектүү, самый необходимыйларын деле ал өзүңө. Ошентип 1 айга кеттим деп, үй бүлөң менен коштошуп кел деп айтат. Ошентип анан обратно врач экөө кетип баратышат, ойлоо. Ошентип анан ал аябай ойлонуп кетип баратат. Кандай, анан бирок ошондо дагы ушундай наставниктин жанында отурганда ушундай спокойствие болуп турганда эметип, аябай решительно келип эметет да, мен ушул наставник мага көп нерселерди үйрөтөт, менин жашоомду өзгөртөт деп аябай сезип, анан ошо решение кылат да. Мен обязательно келем деп. Ошентип анан кетет экен. Ошо менен ушул часть бүтөт экен.